Акылман казы. Кайсы бир жылдары бир жигит алыс сапарга жол жүргөн жатып, кошуна чалга "Мен келгиче катып кой" деп аманат кылып, 100 сом акчасын таштап кетет. Арадан бир топ жыл өтөт. Жигит сапардан келет. Баягы аманат деп калтырган акчасын чалдан сурайт. Чал каратып туруп: "Балам, жаңылып жатасың. Мен сенден бир тыйын алган эмесмин" деп акчасын бермек турсун танып коет. Жигит айыл ичиндеги жакшы саналаш кишилер менен кеңешсе, "Казыга бар, казы алып берет" деп кеңеш беришет. Ошентип казыга барып, жигит болгон окуяны айтып берет. Эртеси чалды чакыртып: "Кана эми, карыя, Кудайың төбөңдө турат. Чыныңды айт, мынау жигиттин акчасын алдың беле?" деп сурайт. "Туура айтасыз, казым. Кудай өзү көрүп тургандыр. Жарым тыйын алган эмесмин. Сакалдуу башым менен кантип калп айтайын" деп карганып да жиберет чал. "Сен акча бергениңде көргөн күбөң барбы?" деп сурайт. "Жок, казым" деп жооп берет жигит. "Деги сен бул чалга акчаңды кайсы жерден бердиң эле?" "Могул жакта бир терек бар. Ошонун жанында туруп бергем." "Эмесе ошол теректи суракка ээрчитип алып кел" деди казы. "Урматтуу казы, теректи кантип ээрчитип келмек элем?" "Келет. Мына могул мөөрдү ага көрсөтсөң келет. Бар" деп казы жигитке мөөрүн берип терекке жиберет. Жигит катуу капа болуп сыртка чыкты. "Кантип эле теректи алып келмек элем? Болмок беле?" "Ал эми чал, менин ишим оңунан чыкмай болду. Теректи казыга келчү беле. Күлкүнү келтирет" деп сүйүнүп отурду. Арадан жарым саат өткөндөн кийин казы чалдан: "Карыя, айтыңызчы, жанагы жигит терекке жетип калдыбы?" деп капысынан сурап калды. "Жок, али жете элек" деген чал токтолбой жооп берди. Арадан бир саат өткөндөн кийин казы дагы сурады чалдан: "Эми жетти, карыя?" "Жетип калды көрүнөт" деди чал эч нерседен капарсыз. Арадан дагы бир топ убакыт өткөндөн кийин казы үчүнчү жолу: "Жигит келип калгандыр, карыя?" деп сурады. "Келип калгандыр" деп чал дагы жооп берди эч капарсыз. Бир кезде жигит капалуу кирди. Казынын мөөрүн берип: "Мөөрдү терекке кадап койсо да, сиздин алдыңызга келе турган эмес, казы" деди. "Келди, качан келип кетти" деп казы жылмайды. "Качан?" деген чал чоочуп кетти. "Келсе мен көрбөйт белем." Казы чалды тигилип туруп жай гана айтты: "Мен сизден 3 суроо сурадым. Биринчисинде жете элек деп жооп бердиңиз. Экинчисинде жетип калды дедиңиз. Үчүнчүсүндө кайра тартып калгандыр деп жооп бердиңиз. Чынбы?" деп чалдан сурады. Чал үнсөзсүз башын ийкеп жиберди. "Эгер ошол теректин жанынан бул жигиттен акча алган эмес болсоңуз, анда теректин кайсы жерде, ага жеткенче канча убакыт керек экенин, жигиттин терекке жетип кайра тартканын кантип билдиңиз?" Чал сөз жок шалдайып отуруп калды. Ошентип чал күнөөсүн мойнуна алып, жигиттен кечирим сурап, акчасын берген экен.